Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Кече Москва шаарында кыргыздар менен тажиктердин арасында болуп өткөн тополоңдун негизинде жердештериме кайрылууну туура деп таптым. Ошондуктан туугандар, Россия Федерациясында жашап аткандан кийин Россия Федерациянын федералдык закондорун, миграция боюнча закондорун урматтоо менен аны сактоо, кыйшаюусуз сактоонун негизинде жашашыбыз керек. Бул жерде көп улуттуу эл жашайт. Улуттарга бөлүнүүнү токтотуш керек. Биздин Кыргызстан менен Тажикстандын баткенде болуп өткөн тополоңду мамлекетибиз бар, мамлекет жетекчилерибиз бар. Эки мамлекеттин жетекчилери жолугушуулар болуп атат, переговорлор жүрүп атат. Менимче, Кудай буйруса, бул жакшы жолу менен чечилет. Ошондуктан азыр жашап аткан жерибизде мыйзамды бузсак, эртең күч органдары бардык текшерүүлөрдү күчөтүп, ресторандарда текшерүүнү күчөтүп, мыйзам чегинде жоопко тартылып калышыбыз мүмкүн. Мына кече бузгандар экстремизм боюнча, улуттар аралык кайроону күчөтүү боюнча мыйзамдардын негизинде катуу жоопко тартылып калышы мүмкүн. Ошондуктан калгандарыбыз, бардыгыбыз ушул жашап аткан жердин мыйзамын сыйлап, урматтап жашоого чакырам. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат туугандар.